Эне баяны. Күн нуруна чагылышкан көк музу күзгүдөй жаркырап, ак карадан кийген ап-апак калпагын төбөсүнөн түшүрбөй, түбөлүк сынын бузбаган көк арттын аска зоолору алыстан шаңкаят. Зоолдый куйрукулаш мөлтүр булак, тунук суулуу коктоколот, жылга жыбыт, калың токойлуу нар өркөчтүү тоолор чубалжыйт. Күнгөйү арстанбап, тескейи сервин тоолорунун кучагына ороло чалкыган кең жайыктуу көк арт түздүгү жатат мелтиреп. Тамчыга тамчы кошулуп, жылга жыбыттан төмөн карай жылжып, аккан суулары бир өзөнгө куюлуп, ал бууттанган дарыяга айланып, бүткүл өрөөндүн өмүрүнө өмүр, жашоосуна жан берип, тирүүлүктүн мүрөгүнө айланган көк арт дарыясы көк арт түздүгүн жарып өтүп, андан ары сапарын улайт. Тегиз жердин баарына чыйыр-чыйыр жол түшөт экен. Ошондой бир таман жолдо тобокелге башын байлап бир туугандар баратат. Эресеге жетип, иш десе ишке, аш десе ашка тойбой, ойдо омкоруп, тоону томкорчудай күчкө толуп турган бир туугандар чогуу чараң кеңешип, эжеси Аселди, күйөөсү Жума менен ымыркайы кызы Курбанды алып тааныбаган, эл көрбөгөн жерге сапар тартып баратышты. Жоктун жону катуу демекчи, тагдырына туш келген ошол замандын каатчылыгы буларды да жылуу ордунан козгоду. Көк арт тарапта эгин орулуп бүтпөй, кар алдында калып, киши колу жетпей жатыптыр деген кабарды эшиткенден кийин жан багуунун аракетинде жол басып келишет. Ал кезде заман ошондой эле. Кара курсактын айынан үй жайын таштап, уккан көргөн байманаптардын эшигине барып, мал салын багып, жерин айдап, жан бакчу мезгил өкүм сүрүп турган. Илгери бирөө бок жаман деп каркылдаса, анда дагы бирөө айтат дейт: пендем, бок жаман эмес, жок жаман деп. Кендирди кескен ачарчылык айылчы Абыл бир туугандардын башына келип, мурун кийин көрбөгөн жерге сапар тартышты. Канаты кайрылган карып дегендей, каатчылык заман алып кара куштай кайкыган, азоо аттай жулкунган эр-азаматтардын кароосун алып, белин мерттентип, көзүн жалдырата, тилин кысып койгон. Жерине жараша элинин да пейили меймандоос, мээнеткеч экен. Бир туугандар ырас эле келиптирбиз деп, ичтеринен кудуңдап сүйүнүп, жергиликтүү эл менен бат эле тил табышып, аралашып кетишти. Айылчы Абыл, жездеси Жума таң аткандан каш карайганча үй бетин көрбөйт, талаада бел чечпей иштешет. Асел кичинекей кызы Курбан менен тамак-аш, кир-коок менен алек болуп күн кечирет. Таңдын кантип атып, күндүн кантип батканын билбей, эмгектен эси ооп келип, бир кесе ока таш оозго тиери менен жан баштаган жерде уйкуга кетип жүрүп, кыйла күндөр өтүптүр. Билинбей эле күн суук тарта баштады. Көрсө, өтүгү жокко өзүм барам, тону жокко айта бар дегендей, көк арттын бийик тоолорунун башын ак чулгап, кар жаап салыптыр. Тоо тарапта суук эрте түшүп, эл кыштык отун суусуна кам көрүп калган маалда, чөл тараптагылар пактанын кызуу теримине кирип алган болушат. Алаш албырт, кар жамгырына да карабай, теримчилик акыркы кар түшкөнгө чейин улана берет. Эмгектен арыктасаң түшүмүнө семиресиң дегендей, тынбаган эмгектин артынан мынтип маңдай тер, таман акысына бөлүнгөн үлүштөрүн артынып, уртуна бир туугандар айылчы Абыл 30 адырды көздөй жол тартышты. Бир гана жүрөктөрүн өйүтүп, Сарыбайымга батырган жездеси болуп турат. Кара жумуштун майын чыгара, жакшынакай эле иштеп жүргөн жездеси ойдо жок жерден ооруп калганы кыйын болду. Силер жолдон калбагыла, мага азыр жол жүрүш кыйын болчудай. Дартымды күчөтүп албайын, алыс жолдо алда кандай болот, ким билет. Силерге да жүк болгум келбей турат. Биз кийинки оорумга чейин бул жакта баш паниктеп туралы деген жездесинин сөзүнөн кийин эже жездесин Кудайга тапшырып жолго чыгышкан. Үй бүлөдөй болуп калган уялаш бир туугандардын ордун толтурган кайнелери айылчы менен Абыл кеткенден бери Жуманын оорусу күч алды. Оору батмандап кирип, мыскалдап чыгат экен. Сен бекем бол, жаз келери менен өзүбүз жака кетебиз, күчтүү молдолорго барып дарыланасың деп, Асел чоң энесинен эшиктен ылайыктуу сөздөрүн
айтып күйөөсүнө дем бермиш болот. Кыштын моюну узун дегендей, оору иши киши үчүн да, оору баккан Асель үчүн да таң атышы, таң атса күн өтүшү кыйын болду. Жалгыз эрмеги дартты азга болсо да унуттураар, алаксытаар дарысы да, дабасы да тамтуң басып калган кыз болду. Ал кыз уйкудан ойгоноору менен чыныгы жашоо башталат. Жыгылып туруп, аталап апалаган бал тили менен бирде ыйлап, бирде күлөт, дасторконду чачып, чайын төгөт, самандай саргарып жаткан атасынын үстүнө чыгып тепелейт. Кайра алдына томолонуп түшөт. Айтор ушул учурда Жуманын да кабагы жарыктей ачылып, кызынын жоругуна курсант боло, Аселге жалт-жалт карап, карегинен от жагылат. Асель да күйөөсүнүн оору экенин саамга унутуп, кичинекей кызына кошулуп, эркелеп алат. Жаңы эле баш кошуп, бири-биринен кызыгы тарай элек жаш жубайлардын бактылуу көз ирмемдери ошол эле болду. Канчалык аракет кылып жайды жай иштеп тапканын тамырчы-дамырчыларга чаптаса да, асылган оору койгон жок. Жуманын жаштыгына, мээнеткечтигине, акылына, жаш балалуу экенине ажал чиркен карабады. Алган жарын чыркыратып, Жума ары карап кете берди. Кыш күрөөдө туулуп өскөн айылына алып барганга мүмкүн болбоду. Кар калың, жол алыс, жамандык жакшылыкты тең көрөр кыргыз салтынан айланайын. Бөтөн жер, бөлөк элде жаш баласы менен жесир калган жаш келиндин жалгыздыгын билгизбей, салт санаа, үрп адатын жасап, ушул айылдын эли Жуманын сөөгүн жерге берди. Кечээ эле ойноп күлүп, жанында жүргөн жакын кишиси кайда? Таянган тоо, аска зоосу кулап, сай сөөгү сыздагыдай болсо, жашоодон безе качкысы келет. Кимге барып муңун айтат, ким кайгысын бөлүшөт? Бар арманын көзүнүн жашынан чыгарып, колундагы наристеси менен жаш келин айталаада талдай серейет. Быйыл жаз жылдагыдан кеч келди. Жесир келинди жалгыз калтырбай, ачына айланып тугуна толгонгон чоң мурун аке менен аялы болду. Түгөйүнөн айрылган азап тура, кээде аскадан боюн таштап, бул түбүң түшкүр дүйнө менен кош айткысы келет. Өзүнөн башка каранаар, карманаары жок калган жалгыз кызын кыйбайт. Ушундай кайгы капа менен илең салаң күндөр өтүп жатты. Чоң мурундун жашы өтүп калса да, балдыр тил баланын үнүнө зар эле. Кичинекей курбанды эртели-кеч эркелетип эрмек кылат. Маңдайынан өөп, койнуна орой, күндүн суугуна да карабай, күндө бир маал сыртка таза абага сергитип келмей адаттап алды. Жанын садага чаап, курбандын ар күнү пайда болгон жаңы кылыгына, бал тилине, күлкүсүнө эзиле, күнүм айым гүлүм, ак жолтоюм деп жалынып жалбырат. Сен эмнели бирөөнүн баласына жаныңды чаап, ак жолтой кыласың? Ак жолтой бала болсо атасынын башын жейт беле, деп чоң мурундун аялы чычалап кетет. Эй, сен эмне деп жатасың? Күнөөсүз наристени ушинтип айтканга кантип титиң барды? Бул деген периште да. Сур жыландыкындай болгон тилиңди балага агытпа, уктуңбу? Дегеле кишиге жакшылык кылайын дебейсиң го? Баланын бал тилине ким элжиребейт? Андан көрө ушул балага жалынып жалбарып бой салсаң, жараткан сага да бала берип калар. Чоң мурундун бул сөзүнө териккен аял андан бетер жаалданып, дооланып ыйлай баштайт. Кудайга эмне жазыгым бар? Кудай эмне үчүн бир балага зар кылдың? Эмне күнөө? Кайсы айыбым үчүн, кайсы жазыгым үчүн ушул сөздөрдү угам? Буркан шаркан түшүп, үйдү үч көтөрүп алат. Кантсин анан? Канча жыл чогуу жашаса да, согончогу канабаса, ыңаа деген ымыркайдын үнүнө зар болсо, кемпир эмнең бар? Биздин курсагыбыз ачты деп сырттан бакылдай кирген чоң мурундун койнундагы көздөрү чырактай жанган наристени көргөндө каңырыгы түтөп барып, күйөөсүнөн коркконунан болгон нерсесин алып чыгат. Карасаң, сага карай талпынып, сага барам деп атат эй, деп чоң мурун сүйүнгөнүнөн жашыра албай барбалактайт. Ооба сага, лөлүнүн балдарындай болуп, кай жерден тамак чыгаарын билет да, деп силкинген аял бала тарапты карап да койбой алдына тамагын коет.
Тамак чыккан жерди билген болсо, сенин тилиңдин заары чыгып жатканын да сезип, сага келмек тургай, сенден коркпойт беле? Курсагым ачты, тамак бер деп сенден тамак сурадыбы? Экөөнүн ортосунда ушундай жагымсыз сөздөр аралаганы көп болду. Аялдын кызганычы балага эле эмес, анын энесине да күчтүү болчу. Төрөп түшүп турган татынакай келин жесир калды. Эркекке бала керек тура. Бир күнү да ал ушул кыздын апасын алам деп чыгаарынан күмөн санабай калган. Чоң мурун Курбанды көпкө жанынан чыгарбай алып жүрө берет. Кызынын артынан Асель да бул үйгө байырала, анча-мынча оокат ашына кол кабыш кыла коюп, жакын туугандай эле болуп калды. Өлбөгөн адам алтын аяктан суу ичет дегендей, өлбө жаным өлбө. Өп чап болуп, акыркы аштыктары бүтүп, жаңы урумга жетишти. Аселдин жылдап күткөн бир туугандары, айылчы, абылдар келишип, жездеси жуманы угушуп, өкүрүп өксү ыйлашты. Куран окушуп, бейит башына барышты. Асель менен кызы Курбанды кор кылбай багып алаарын айтышып, жездесинин арбагына сөз берип кетишти. Жыл айланып кар ашып болгонго чейин Асель эч жакка кетпей, ушул айылда калышы керек деп чечишти. Убакыт учкан куш экен. Күндөр айга, айлар жылга айланып, жыл тогушуп, жуманын жылашы өтмөк турбай, көз ачып жумгуча арадан жылдар өтүп, Курбан төрткө карады. Чоң кишини кичирейтип койгондой, баарын алдын алда билип, туюп турат. Сурмалуу көздөрү балбылдап, маңдайы жарык. Буудай кууруп, тилинин тагын таттуусун айтпа. Аталап ээрчип чоң мурундан калбайт. Келе турган жолун карап, алдынан тызылдай чуркап барып тосуп алат. Чоң мурун тоголок кант, бир кесим эт, сындырым нан болсо да чөнтөгүнө сала үйгө көтөрүп келмей адатта ап алган. Бирөөнүн баласы сага бала болуп бермек беле? Бөрү баласы ит болбойт. Эртең эле эс тартып, жакшы жаманды ажыратып, акылы кирсе, сенин ташынып тушунганың бир тыйынчалык да болбой калат. Эртең бүрсүгүнү өз айылына кетип калса эмне кыласың? Же кошо кетесиңби? Бүгүн бар, эртең жок деп адатынча наалый сүйлөнгөн аялынын сөздөрүн укканда көңүлү чөгө түшөт. Чындап эле кетип калышса эмне кылам? Кайын кезеңде каяка барышат? Эгер тигил жакта жашоо турмуш жакшы болсо, бул жака келишмек да эмес. Буларды биз таанымак да эмеспиз. Демек, тагдыр айдап келди. Тиги тили жер шыпырган аял менен дагы маңдай тескей шыпты тиктеп отуруп каламбы? Жок, кетишпейт. Кызымсыз жашоом кандай болот? Өз кызымдай болуп калды. Боорума кысып, жок, башка бирөөгө бербейм, кор кылбайм. Ойлонуп ой түбүнө жетпей, орундуу да, орунсуз да суроолор муунтуп, жинди болгон кишидей бакырып, айталаага чыгып кеткиси келет, буулугат, өз дарты өзүнө болуп убайым жейт. Өзүнүн турмушун көп ойлоду, маани-маңызы жок, эптеп өтүп жаткан өмүрүнө шаң кошкон, кайдыгер жашоосуна нурдай төгүлгөн ушул наристе эмеспи? Түпкүрдө эңсеген тилеги, өзгө эмес Кудайдан да жашырган кыялы Асель эмеспи? Кийинки кезде ушул кыялына кайра кайрыла берчү болду. Анан эмнегедир шаша баштады. Экөөнүн тең кол жууп калчудай бир коркунуч жан дүйнөсүн ээлеп алды. Күн ысык, бышыкчылык маал, орумчулук кызып, кыбырагандын баары талаада. Кеч кирип, салкын тартып калган маалда кең көкүрөк, чарчы бой, ак саргылынан келген сулуу чумак чоң мурун айылчы менен абылдын алачыгына шарт кирип келди. Орто жашка келип калса да жаш, жаңы үйлөнчү жигиттердей сүртүп, жүрөгү алып учуп, айылчы менен абылдын сүрүнөн айбыгат. Корксо да кой өлөт, коркпосо да кой өлөт болуп, өзүн колго алып, жагдайын түшүндүрдү. Курбанды өз кызындай көрөрүн, эч кимге кор кылбай багып алаарын айтып, Аселдин колун сурап турду. Бир туугандар бул сөздү уккандан кийин өздөрүнчө акылдашып, Аселдин да оюн билип, жообун анан берерин айтып, чоң мурунду сылык сыпаа узатышат. Жалгыз бой аялдын топурагы жеңил болот эжеке деп сөздү айылчы баштады. Башың бош экени, башка жактан келгениң баарына маалым. Жамандык менен жакшылык, каш менен кабактын ортосунда. Кырсыкты кайдан деп болбойт.
Кечээ эле 6 сааны аман турган жума жезде бизден ойдо жок жерден айрылып отурабыз. Айла жок. Тагдырга баш ийүү керек. Эми жумадай жигитти таппайсың дечи. Бирок аял кишиге бой жүргөн да болбойт. Абыл айтса айылчы коштоп, айылчы айтса абыл коштоп бир туугандар салмак менен ойлонуп сүйлөп, акыл калчап отурушту. Канатына калкалап, эркелетер эни атаң же каралашар кайын журтуң болбосо, биздин милдет силерге кам көрүү. Курбанды кызым деп оозунан да мойнунан да түшүрбөйт экен. Кызың да аталап көнүп калыптыр. Бечара аялы да төрөбөптүр. Эми кимде, эмне жазык? Чоң мурундун түтүнүн булатканга макул боло бер. Калган сөз сизде деп бир туугандар кептик кабыргасынан коюшту. Бул кабарды укканда Аселдин үстүнө муздак суу куйгандай төбө чачы тик туруп, эчкидей секирип, 2 жума эч ким менен сүйлөшпөдү. Басса турса маркум күйөөсүнүн элеси көз алдына тартылып, буур эзиле, бөйрөгү бүлкүлдөп, жүрөгү канады. Кантип сени кыям? Кантип сенин башыңды аттайм? Кантип сени бирөөгө алмаштырам? Кантип бизди бирөөгө таштап кеттиң? Менин абалымды тыйып жатасыңбы? Кантип? Жоопсуз суроолор, өзү менен өзү сүйлөшүп, өзү акылдашып, кусалыктын, армандын, күйөттүн, ызанын ыйына көзү көнөктөй болуп, жалгыз кызынын кийинкисин ойлоп, тамакка табити тартпай арыктап сөлөкөт эле калды. Ары карап ыйлап, бери карап күлүп, бир туугандарын сөзгө калтырбайын дедиби, кызынын келечегин ойлодубу, же чоң мурундун кыйын кезде көмөк көрсөткөн адамдык асыл сапатын сыйладыбы, акыр аягы макулдугун берди. Башымды аттап, төшөк жаңыртып, жаш аял алганды сага көрсөтөм деп чоң мурундун аялы канча жылдан бери шекшип жүрсө да, көргөн көзүнө, уккан кулагына ишенбей турду. Күйбөгөн жери күл болуп, кулагы чалган бүбү бакшыларга, молдо кожолорго чуркап ысытма, суутма жасатып, аягы тыйылбады. Пенденин айтканы эмес, Кудайдын буйругу болот экен. Жыл айланбай чоң мурундун жаш аялы уул төрөптүр деген сүйүнүч кабар айыл-апа, тууган-туушкандарга тарады. Айылдын эли, тууган-туушкандар калп айткан менен болобу абдан сүйүндү. Күйүнгөн эле баягы байбичеси болду. Чоң мурундун кубанычы койнуна батпай, балбалактап көзүнөн сала жаш кетип, ыйлап алган. Курбанды Акжолтой, Майкөтөн, берекем, ырысым деп эркелетип, ого бетер мойнунан түшүрбөй калды. Кеп баккан, сөзгө чечен чоң мурун кызынын кулагына күмүш сырга болсун дейби, Айтор укканын, көргөнүн, билген жомогун айтып, чоң киши менен баарлашкансып, Курбан менен чер жазыша сүйлөшөт.